Арбаңыздар урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү, биздин бул жолку апта каарманыбыз теле алып баруучу Айзада Жамгырчиева. Айзада, алып баруучулук, ырчылык, актрисалык ушунун баарына кантип жетишесиң? Жакшы суроо экен, рахмат. Өзүмдү бир гана ушул келин катары, андан кийин балдарымдын апасы катары сынай элекмин. Биринчи анан акыркы жолу сынайт болуш керекмин деген үмүттөмүн. Эми мен ойлойм, эми азыр баягы эмнени сойсо да касапчы сойсун деп кээ бирлер ырчыда болуп кеттиң, ар жакта да жүрөсүң, тамадасың, алып баруучусуң деп дагы айтышат. Анан эми талант болсо, ташкындап турса, баягы ал ийнеде экен да, баары бир бардык жерден сайып чыгып кетет экен. Анан көбүнчө алып баруучулук тармагын жактырам. Мамлекеттик иш-чараларды алып барганды жактырам. Той деле жакшы, тойдун акчасы жакшы, бирок кээде эл көп болгондуктан баягы аурасынан чарчап кетем. Тойго барып жүрүп эле манастан чоок кем бекен деп ырдап чыгайын деп чечтиңби, же бул алдыга коюлган максат беле? Бул мен бала кезимде негизи мен ырчы болушум керек болчу да. Анан кандайдыр бир учурлардан улам алып баруучу болуп кеттим. Өзүм деле түшүнбөйм да, эмне себептерден алып баруучу болуп калганымды делечи. Анан мектепте жүргөндө, айылда жүргөндө мени көпчүлүгү мындай алып баруучу кыз деп билишчи да. Айылда шыпыргы кармап, биз бензин сатчубуз да, анан көчөдө отуруп шыпыргы менен ырдап, ушинтип маңдайыбызда артист чоң ата деп койчук эле. Назарбек деген чоң атабыз бар болчу, анан биз аны артист деп койчук. Комузун үйрөнүп, ушинтип баягы ырчы болом деген максатта келгем да. Анан кандайча алып баруучу болуп калганын мен кээде өзүм да түшүнбөй кетем. Вокал жактан сабак алдыңбы? Вокалдан сабак алгам. Назира Токоновадан алгам. 3 жылдык, 4 жылдык билимим жок, бирок 3 айлык билимим бар. Куюлуштуруп куйкум сүйлөгөнүңдү кээде Назира Айтбековага окшоштурабыз. Жолдоруңар кесилишти беле? Таасирленгенсиңби? Биздин жолдорубуз 2012 жылы кесилишкен окшойт. 2012 жылдын соңунда 2013 жылы мен КТРКга ушул 6-күнү кечинде деген программага кастингден өтүп калып, ал учурда мага чейин ырчы Урмат Усенов жана алып баруучу Назира Айтбекова экөө алып барчу экен. Анан Назира эженин жаңы проекттери чыгып, анан мен ошол проектке алып баруучу болуп калгам. Ошол учурда көпчүлүгү баягы Назира эжекеден чыккандан кийин мындай келбетиңер да окшош деп калат, кээде мүмкүн кара чачпызбы, анан мүмкүн ошондо болсо керек. Баягы сүйлөгөндүгү, таап сүйлөгөндүгү, кээде каап сүйлөгөндүгү жагат, бирок мен таасирленген инсаным бул атам менен апам болсо керек деп ойлойм. Мындан 1-2 жыл мурда бир мырза менен турмуштук сыноодо жүрөм деп айткан экенсиң да. Азыр эмне болдуңар? Эми мен баягы аябай көп бет кызмын. Мен ата энем дагы баягы жасайм деген жасатып, эркелетип өстүргөн да. Ошол себептерден ошол экөөбүздүн пикирибиз келишпей калды. Ал ушул чыгармачылык тууралуу кичине бир терс ойдо экен. Мисалы, чыгармачылык инсандар ушундай болот, сен да алардын катарын толуктаба деген сыяктуу насааттарын айтып баштады. А мен жигитимден, мен ошол келечектеги жолдошумдан мага насаат эмес, баягы колдоону уккум келет да. Мейли мага машина алып бербесин, мейли мага көйнөк кийгизбесин, мейли мага алтын жалатпасын, бирок Айзада, сен азаматсың, колуңан келет, биз экөөбүз жасайбыз, сенин чыгармачылыгың сонун өсүп атат, кел мындай жасайбыз, кел мындай кыласың деп эле мага жөн эле баягы жаны эргиткен сөз айтып койсо, чыдай албай койду да. Соңуна чейин сен баягы өмүр бою ушинтип жүрөсүң да, өмүр бою той алып барасың да, концерттерди алып барасың да деген суроолор пайда боло баштады. Анан мен чекит коюуну түшүндүм. Учурда эми баягы ишенесизби, мисалы, кээде үйдө баягы сиңдим экөөбүз жашайбыз, анан ушу Инстаграмда 700 миңге жакын жазылуучум бар. Кыргызстанда бир жок дегенде бир 10% билет, бирок аракет кылган мырзалар жок да. Же менен коркпой эле болчу деп айтат элем да. Чын азыр жок, мисалы, тааныша келсе эле мени ажаан катындай элестете берет да. Менин образым ошондо түзүлүп калган окшойт да. Мисалы, киного чакырса деле мени Стерван ролуна чакырышат. Фотосессияга чакырса деле башкача бир эмелер менен чакырышат да, үгүттөчү. Анан мындай
таң калып калам да. Мүмкүн мен сырткы келбетим баягы алдамчыдыр. Мындай стерва көрүнсөм көрүнөт турбайбы, бирок мен жан дүйнөмдө андай эмесмин да. Жан дүйнөмдө кичинекей кой энек бар да. Ошол нерсени ойготуп алса, мен аябай сонун адаммын. Байкасам жеке баракчаңа көбүнчө мырзалар терс пикир калтырышат экен да. Анан бул сенин эркин жүргөнүң, спорт менен машыкканың кыжырларын келтиришет окшойт. Билесизби, мен негизи эркектин эркек болгону жакшы да. Азыр кээ бир эркектер баягы үйдө бала багып, мындайча айтканда аялдын ролун аткаргандар аябай көп да. Ошол себептерден эми элестетиңиз, сиздин карындашыңыз бар, сиздин апаңыз, эжеңиз бар. Мен ойлойм да, ошол инсандар эмнегедир ушул эжесин же болбосо апасын төрөп койгон, меге ойлобой туруп ошондой негативтерди жазат депчи. А болбосо алар менин инстаграмда ким экенимди деле билишпейт. Мисалычы, мен жашоодо кандай жүргөнүмдү деле билишпейт. Инстаграм деген бул болгону баягы баардыгыбыз идеалдуу болгубуз келет да. Мисалы, өзүбүздү кандай кыялдансак, ошондой көргөзгүбүз келет да. Чыныгы жашоо адамдын ичине баягы түсү башкараак десек болот да. Ал жакта жаркын түстө болсо, жашоодо ичине баягы күңгүртүрөөк деп айтат элем да. Бул мырзаларга эми билбейм, сөз жок дейм, аларга дагы мындай көңүлүмдү бургум келбей калды, түшүнөсүзбү? Көңүл бурганга дагы татыктуу эмес болуш керек ал мырзалар. Иш-чараларды расмий тилде алып барып калганын байкап калып атам да. Анан сиздин пикириңерди айтылбай келесиз. Ооба. Мен кыргыз тилде окуп бүткөм, кыргыз мектепте окуп бүткөм, кыргызча университетти бүткөм. Бирок мен ойлойм, орус тилин билбей калуу уят эмес, кыргыз тилин билбей калуу уят болуш керек депчи. Биз кыргыздар ушундай калкпыз, мисалы, англисче болсо, баягы дефекти жок, сонун прям 100% кылып айтышыбыз керек деп ойлойбуз да бардык нерсеничи. Башка тилде деле мисалы көрүсүңдер, красотка, где ты, деп эле акценттер менен деле айтып атпайбы? Аларды биз жакшы көрүп сүйөбүз да, мисалычы. Бизде кыргызда бир туура эмес тамганы коюп кой, же болбосо басымды туура эмес жерге коюп кой, болду. Эртең айтат, сен орусчаны билбейт экенсиң деп. Мен айтар элем, ошол айткан инсандарга орусча эмес, кыргызчасын тактап, жакшылап, түбүнөн тартып үйрөнүп алып, андан соң анан ошо орус тилиге мындай кичине эме кылышса депчи. Мен үчүн аябай толкундануу болду. Мен ушу Ош жергесиндеги түрк союн иш-чарасын алып баратканда аябай толкундандым. Мындай эч убакта толкунданган эмесмин. Кол буттарым титиреп, анан баягы өзүмдү калыбыма келтирүүчү дары ичсем дагы келбей койдум. Анан апама чалдым. Апа, мен ушундай болуп атам. Ошо орус тилден алып барат элем. Бир гана кыргыз тилде алып барып, азыр орус тилде алып барганга аябай толкунданып атам. Эмне кылсам деп. Апам дагы аябай акылдуу, зирек адам. Анан, ай кызым, сен кыргызсың да, сен орус тил деген бул биздин Чыңгыз Айтматов айткандай, оң колум бул кыргыз тилим, сол колум бул орус тилим. Кичине катал кетсе эч нерсе болбойт. Аны оңдоп коесуң. Сен колуңан келет деп дем күч берип, апам батасын бергенден кийин өзүмө келип, анан сахнага чыгып, омин деп ичимен дуа окуп анан чыктым да. Анын артынан эми аябай көп сөздөр айтылып атат, бирок мен ойлойм, жаңылгандан эмес, баягы жаңылбай коюп, бир жерде отуруп алгандан коркуш керек депчи. Сени студент кезден бери эле тааныйм. Ошол кезде эле телеканалдардын биринде эфир алып барчусуң. Деги эле Айзада Жамгырчиева деген ысымды элге таанытууга канча убакыт кетти? 7 жыл убакыт кетти. 7 жыл. Мына 1 жыл аралыгында эле мен учурунда Суперинфонун эң алдыңкы баягы окурмандардын бири болчумун да. Айылда жүргөндө мектептен Суперинфо келди дегенде, атам таласка барып келатканда, сөзсүз гезит ала келиңиз деп, гезиттин беттерин баягы кесип алып, тетрадька жабыштырып, жакшы көргөн ырчыларымды, гезиттерди сан менен чогултчумун да. Анан ошондо кыялданчумун. Ушул Суперинфого кандай инсандар чыгат болду экен депчи. Анан ошол кыялдарым орундалып атат, бирок бул нерсе баягы эмгектен, анан бир нерсе айтат элем, мамиледен болуш керек депчи. Мисалы, кээ бир өнөр адамдары бар, адамдык мамилеси жок, кээ бир өнөр адамдары бар, таланты жок болсо дагы адамдык мамилеси бар да. Жүрөгүң жылып, баягы кичипейил, ар дайым саламдашкан, баягы алмалуу дарак, ага канчалык мөмөсү көп болсо жерге ийилет го, ошентип ийилип турган инсандардай мындай бир эме мындай кандай десем, өзгөчөлүктөргө ээ болгон инсандарды эме кылам да, баалайм десем болот да. Анан бул жөнөкөйлүктүн негизинде, анан мамиленин негизинде мен мисалы башында
кээ бир концерттерди бекер деле алып барып жүрдүм да. Көп эле концерттерди бекер эле алып барып жүрдүм. Концерттен чыгып алып, баягы мен өзүм жатаканада жашачумун. Жатаканада кыздардын көйнөктөрүн сурап алам. Концерттен жөө келем. Спорт сарайы болсо же филармониядан чыгып алып, Калыга Киев көчөлөрүндө эслешинде, ошо Улуттук университеттин жатаканасы бар болчу да. Анан ал жактан чыгып, барып жөө кийимдерин көтөрүп алып, ушундай болчу да. Мурун ойлочу, сен концертке эме кылганга акча төлөйт да, депчи, акча алат болуш керексиң депчи. Анан алам деп койчумун да. Анан бирок бекер жүргөнчө бекер иште деген менин немем бар да. Жакшы бир сөзүм бар да. Тажрыйба алып, адамдык сапат, анан ушу жөнөкөйлүк менен анан кичине талантты өркүндөтүп кетсе болот деп ойлойм. Анда эмесе кыска нуска суроолорго кезек берели. Инстаграм же Твиттер? Инстаграм. Кофе же чай? Чай. Байлык топтоо керекпи же саякаттоо керекпи? Саякаттоо керек. Үй бүлөбү же карьерабы? Азырынча карьера. Шаар ичиндеги батирби же шаар сыртындагы дачабы? Шаар четиндеги дача болсо керек. Гитекпи же уюлдук телефонбу? 50-50 болсо болбойт, 50-50 кыла берчи. Сырыңды кимге ишенесиң? Апаңа же курбуңа? Апама көбүрөөк ишенем го дейм. Көйнөкпү же шымбы? Шым.